Саламатсыздарбы, улуу урматтуу кыргыз калкым. Азыр мен ушу келип отурган себебим ар бир эненин жүрөгү туйлап баласы үчүн, жер үчүн турган аталар, апалардын атынан, өзүмдүн үй бүлөмдүн атынан, өзүм атыман келип отурам. Анткени эл ойгонду. Мен ушунчалык Кудайга ыраазымын. Бир жагынан могул карантинге рахмат. Биздин баарыбызды отургузуп, ойлонтуп, көп нерсени элекке чыгарып койду да. Азыр эми каякка барбайын, ушу чоң казат жөнүндө ушундай бир сонун сөздөрдү угуп атам. Кудай Таалам бизге чоң казатты Кудай жибергендей сезилип атат да мага. Анткени бизге ушу нерсе жетпей атканда, бизге лидер жетпей аткан сыймык энем, жандагы мыкты жигиттер чыгып атат. Ушу силерди Кудай Таалам бизге, элге жиберди да. Анткени мындан ары ушул жашоо менен кетиш мүмкүн болбой калды да. Анткени мен деле өзүм чет өлкөлөрдө, Россияда жашап, көп жерлерди көрдүм. Бакуш кыргыздар мындайча айтканда тентип калдык. Жумуш жок, акча жок. Мага эң негизи жүрөгүм оорутканы эмне үчүн энелердин атынан чыгып атам. Азыр касыл айылга барбасаң, улуу муундагы эле ата энелер калган, же күйөөсү калган, же бир туугандарына балдарын таштап, баары иш менен кетип калышкан да. Ошол балдар ата энеси жок, кандай тарбия алат? Бул биринчиден. Экинчиден куса. Бирде аябай көп да, бул чыгып отурсаң аябай оорчундуу маселе да. Бакуш кыргызым тентип эле калдык да. Мисалга Москва шаарында ушул мигранттардын арасында 70% кыргыздар. Кыргызстанда жүргөндөй эле болосуң да. Анан азыр деле мен кайсы жерлерге барбайын? Чоң казат деп элдер аябай үмүттөнүп атат, бирок коркуп турушат. Коркушуп атышат да. Мен деле жаңы ошол майдын башында биринчи постторумду жазып баштаганда мага досторумдун, тааныштарым, тааныбагандар деле көп айтып атышты: Райхан, абайла, отургузуп салышат, атып кетет, анан тияк бияк деп. Аны мен айттым: алтындарым, ушунча элестетсең дедим, эртең менин балдарым, неберелерим касыл өлкөгө барып кул болот. Жерибиз азайып эле келатат, көп нерселер болуп атат. Ат сатып кетсин дедим. Мекен үчүн, жерим үчүн мен баарына даярмын дедим. Мен ушунда азыр мен угуп аткан мекендештериме алыс жакта Кыргызстан эңсеп аткан алтындай болгон өзүбүздүн кыргыз уул кыздарына каалар элем: келгиле, Кыргызстанды көтөрөлү. Анан ошол эле биз парламентке алып келген жегиштер азыр мына 30 жылдан бери жемек турмак кемирип, керек болсо бизди кол кылып алды да. Азыр сүйлөгөндөн коркуп атышат кээ-бири. Мына азыр айтып атпайбы, Facebook тияпакка чыгып атсак, абайлагыла дейт. Эмнеге абайлайбыз? Биздин балдарыбыздын келечегин талкалап атса, алардын жашоо, мисалга бир эле адамга завод, фабрика, анан бир 600-700дей үйдүн не кереги бар? Эл сени депутат кылып шайласа, үй бүлөңө нанын берип, таап берип кой, үйүң болсун, машинең болсун. Калганын эл үчүн иштесем эмне болбойбу? Элиң сүйүнүп, ушундай бир бай жашаса, эмне бул жаманбы? Кумтөрдөгүн миллион деген доллар чыгат экен да, ошол акционерлер алат экен, ошо зарплата кылыпчы. Ал элдики да. Элдикин кантип аласыңар? Касы бетиңер менен ошо элдин мүлкүн алып, байып, ана кайра банктарды ачып, анан ошол банктардын насыя менен 22-24% менен ошол эле элге берип, дагы байып атасыңар. Бул мындайча орусча айтканда ни в какие рамки не входит. Жашообуз билинбей эле сазга эле түшүп эле баратабыз да. Эми мен баягы
искусство жамаатында болгон менен дагы мен ушу көп эле сүйлөй бербеймин, ыр менен бүтүргүм келип атат өзүмдүн кайрылуумду. Биз таза элбиз. Ошон үчүн Кудай Таалам бизди сүйүп, ушундай сонун жерде бейишибизди берген. Келгиле, биригели, биригип туруп, сонун парламентти түзөлү. Жаштар келсин, мыкты жаштар көп бизде. Азыр көбүнчө иммигранттар келет. Азыр мына ачылса эле чек ара, бүт келишет, агым келет, сонун күч келет. Баарыбыз биригишип, могу эски биздин депутаттарды, эски чиновниктер, ак үйдүн тегерегинде эле момтуп эле айланып эле жүргөндөрдүн баарын жок кылыш керек. Анткени алар кыла алган жок дейм, арасында баарын деп айта албайм. Арасында бир мыкты депутаттарыбыз бар. Аны мен атын атабай эле коеюн, эл билет. Эскилер, эс алгылачы. Азыр жаштардын арасынан, элдин арасынан карасам мыкты патриот уулдар, кыздар чыгып атат. Эжелер чыгып атат, апалар чыгып атат. Биз баарыбыз даярбыз деп азыр Фейсбукка мага тим эле укмуш чыгып атат. Эми дешмин эми дагы кайра ачыш керек. Анткени ушунчалык биздин идеябызды колдогон Сыймык инимдин тоонун артынан, чоң казаттын артынан кеттик дегендер аябай көп экен. Мен кайсы жерге барбайын, азыр ушул бир айдан бери байкап атам. Чоң казат дегенде эле көздөрү жанып, үмүттөнүшөт. Үмүт чоң казатта болуп атат. Алтындарым, келгиле, биригели. Ар бирибиз чоң казаттын мүчөсү бололу. Биз бириккенде бизди эчтеке кыла алышпайт. Ошон үчүн мен азыр Алмаз Абдылдаевдин бир сонун ыры бар. Мен ушуну жан дилимен бүт кыргыз элиме арнагым келет. Ала тоолор тирелишсе, ак калпактын элеси, дасторконго нанын жаят, кымыз толо кесеси. Дасторконго нанын жаят, кымыз толо кесеси. Ала томо таянамын, ак калпактуу кыргыз калкым. Баба Манас урпактарым, кыргызым, жылдызым, кыргызым деп мактанамын, эл журтум деп жар саламын, кыргызым деп мактанамын, чоң казат деп жар саламын. Эсенкул Ибраев агабыз дагы сонун 4 сап ыр жазган. Кыргыз тили кылымдарды карыткан, кыргыз тили кан манасты тааныткан, кыргыз болуп өз жериңди, өз тилиңди, өз элиңди коргобосоң, кантип анан өлгүң келбейт намыстан дейт. Намыс үчүн, балдарыбыз келечек кыргыз үчүн, ар бир ташыбыз үчүн, карагайыбыз үчүн, суубуз, булактарыбыз үчүн, ар бир кичинекей бөбөктөрүбүз үчүн келиңиздер биригели. Чоң казат менен бирге өнүккөн бай өлкөлөргө баралы. Мен бардыгыңыздарды жакшы көрөм. Жан дил менен өзүңүздөрдүн эрке кызыңыздар Райхан Абдывалиева.